Salam dostlar. Бүгін біз Қырғызстандан Түштүк Кореяға барабыз. Самолет менен 7 саатта. Түс жок, Алматы аркылуу учабыз. Сеулга. Өзүңөр билесиңер, Корея түндүк түштүк болуп бөлүнөт. Түндүк түштүк ушу Корея жарым аралынан аянты Кыргызстан менен почти барабыз да. Ошондо түштүгүнүн аянты Кыргызстандын жартысындай болот. Кыргызстанга кичине окшоштук жерлери бар да. 7 область бар. Калкы 50 миллион да. Почти 60 миллионго чукул. Кыргызстандан 10 эсе көп. Борбору Сеул шаары. Экинчи чоң шаары Пусан да. 7 областы жанагы айтып кетели, ар бирин. Кангондо деген тоолуу шаар да, тоолуу область. Андан кийинкиси калкы боюнча Кореянын калкынын почти 20 миллиону жашаган ошо Кёнгидо деп коет. Кёнгидо областы да. Андан кийинкиси Чуңчоң Букдо. Чуңчоң Намдо. Анан Кёңсang-намдо деп. Бусан жактагы сай ошо. Анан эки дагы Чола-Букдо, Чола-Намдо деп бөлүнөт да, 7гечи. Анан дагы шаар бар. Мындай өз алдынча Тайын областы бар, Чежудо деп. Ошо. Кореянын аба ырайы 4 мезгили бар. Үч тарабы деңиз болгондуктан мындай салкын, кургак эмес. Ошо кыскача бүгүн сиздер менен могу Чола-Намдо, Сунчон деген шаар бар, кичинекей. Ошо Сунчон шаарында бир булуңду тосуп туруп жазалма парк жасаган да. Сунчонман деп ошо могул жерди тоскон да. Бул мен барган күнү жаан жаап тартылган тасма. Бул ошо кюб деп коет. 4 киши отурган кичинекей поезд. Эгерде Сунчондон барып калсаңар, терминалдан 66 автобуска отурсаңар болот. 30 мүнөттүн ичинде жетет. Бул ошо дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттеринен 140 миң окуучунун сүрөтүнөн жасалган Көпүрө музей да. Көпүрө музей. Жаш балдардын келечеги